Барскондо COVID-19 оор абалда өтүүдө. Ооруканага кайрылган бейтаптардын саны күн сайын 30дан 40ка чейин жетүүдө. Алардын көпчүлүк бөлүгү жүрөк, кан тамыр жана кант диабет оорулары менен жабыркашууда. Үй бүлөлүк дарыгер Жеңишбек Акматов COVID-19 илдети жүрүп жаткандыгына байланыштуу бул илдет адамдын эски ооруларын козгоп күчөтүүдө дейт. Жерлерде коронавирус илдети жүрүп жатса дагы той аштарда болуп келет. Гигиеналык санитардык эрежелерди сактоого маани берилбей калган учурлар көп кездешүүдө. Медицина кызматкерлери бүгүнкү күндө элек жеринде абал оор бойдон калууда деп билдирет. Жалпысынан өлкө боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 3910 учур катталды. Алардын ичинен 3590 медициналык кызматкер сакайды. Республикалык иммунопрофилактика борбору Кыргызстанда кызамык оорусу токтогонун маалымдоодо. Бул тууралуу 30 ноябрда Азаттык радиосуна мекеменин директору Гүлбара Ишенапысова билдирген. Быйыл январдан май айына чейин 700 учур катталган. Июндан бери каттала элек. Июнь айынан баштап бүгүнкү күнгө чейин кызамык токтоду деп айтсак болот. Ишенапысованын айтымында 2017 жылдын декабрында кызамык оорусу Кыргызстанда көп каттала баштап, жылына 2-3 миңге чейин жетип жаткан. Жергиликтүү бийликтин колдоосу менен өткөрүлгөн эмдөөнүн натыйжасында бул оору катталбай калды. Ноябрь айында ЮНИСЕФ уюму быйыл коронавирус учурунда пландуу эмдөө 1,5 айга токтогондуктан бул ишти кайра активдештирүү жана эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарылчылыгын билдирген. Белгилей кетсек, кызамык өтө жугуштуу оор илдет. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун маалыматына караганда 2018 жылы бул оорудан дүйнөдө 140 адам каза болгон. Алардын көбү 5 жашка чейинки наристелер болчу. Бишкектеги абанын булгануусу кар жаагандан кийин да байкалууда. Move Green экологиялык кыймылынын борбор каладагы абанын сапатын текшерүүгө койгон жабдыктары көрсөткөндөй, абанын булгануусу кар жаагандан кийин бир аз басаңдаган. 29 ноябрдагы көрсөткүчкө караганда шаардын эл жыш жайгашкан аймактарында абанын булгануусу чектен ашып түшүп, орто эсеп менен 1 куб метрге 62 микрогерцтен айланды. Буга чейин экологдор Бишкекте абанын булганышы нормадан 2-3 эсе ашып кеткенин билдирип чыгышкан. Соңку кезде борбордун асманын кара көк түтүн каптап турганы тартылган сүрөттөр интернетте жарыяланган. Активисттер жана жашоочулар абанын булганышынан ар кандай илдеттер көбөйүп кеткенин жазып жатышат. Бул маселе парламентте да көтөрүлүп, өкмөт борбордук жылуулук мешинде жана жеке үйлөрдө жагылып жаткан көмүрдүн сапатына көңүл бурууну тапшырган. Бирок абал өзгөрүүсүз калганын белгилеген экологдор буга шаар көчөлөрүндөгү эски машинелердин көптүгүн жана сатылып жаткан күйүүчү майдын сапаты начардыгында себеп болуп келишет. Кыргызстан боюнча элге акысыз укуктук кеңеш берүү декадасы өткөрүлөт. Бул тууралуу Юстиция министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Иш-чара 30 ноябрдан тарта 5 декабрга чейин уланмакчы. Декаданын негизги максаты калктын аяр катмарынын укугун корголушун күчөтүү жана элге юридикалык жардам көрсөтүү менен бул жааттагы сабатын арттыруу. Ошондой эле сот адилеттигине жетүүнү камсыздоо, жарандардын мыйзамдуу укуктарын, кызыкчылыктарын жана эркиндигин ишке ашырууга көмөктөшүү деп айтылат маалыматта. Мындан сырткары, декада 10 декабрда белгилене турчу адам укугунун күнүнө арналат. 1948 жылы дал ушул күнү Бириккен Улуттар уюмунун Генералдык ассамблеясы адам укуктарынын жалпыга бирдей декларациясын кабыл алган. Декада Юстиция министрлиги менен мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо боюнча борбор тарабынан уюштурулуп, ага бир катар эл аралык уюмдар көмөктөшүп жатат. Декаданын программасы жана акысыз укуктук консультациялык жардам көрсөтүүчү борборлор жана аймактык юстиция башкармалыктарынын директори менен Юстиция министрлигинин сайтынан жана Facebook баракчасынан тааныша аласыздар.